Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Урматтуу бир туугандар, Аллах Тааладан жардам сурап, Муаллим Сани китебин окууну улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыз Я сүрөтүндөгү алиф жана Вау сүрөтүндөгү алиф. Я сүрөтүндөгү алиф деген эмне? Эгер фатхалуу тамгадан кийин чекити жок я келсе, эки чекити жок я келсе, анда ал я тамгасы алиф өкүмдүү болот. Тактап айтканда мат болуп эле созулуп окулат. Ал я сүрөтүндөгү алиф максура деп аталат. Ал көбүнчө сөздөрдүн аягында гана келет. Бирок Кур'ан Каримде сөздүн ортосунда да кээ бир жерде кездешет. Мисалдарын окуйбуз. Демек некен фатхалуу тамгадан кийин чекити жок я келсе, ал мат болуп эле созулуп окулат, алиф өкүмдүү болот. Түшүндүңүздөр туугандар. Окуйбуз мисалдарын. Иля, мына фатхалуу лам, андан соң чекити жок я келди. Ал эми үстүнө мындай кичинекей алиф коюлабы коюлбайбы дегенде, янын үстүнө кээ бир жерде кичинекей алиф коюлган абалда көрөсүздөр, кээ бир жерде эч кандай кичинекей алиф коюлбастан өзү эле жазылганын да көрөсүздөр я тамгасынын. Окуйбуз. Аля, лада, мата, анна, хатта, шатта, та'ала, а'ла, Муса, Иса, Яхья, Муртадо, Ятазакка, Фатардо. Булар сөздүн аягында келген көрүнүштөрү. Азыр ылдыйдагы бир катар ал сөздүн ортосунда келгендери. Сөздүн ортосунда деле ошол туугандар, фатхалуу тамгадан кийин я келет, чекити жок. Окуйбуз. Сауаха, дассаха, заккаха, фасауаха, уқбаха. Болгон сөздүн ортосуна келгенде үстүнө сөзсүз кичинекей алиф коюлуп жазылат, сөзсүз. Ал эми сөздүн аягында кээде коюлат, кээде коюлбайт ал алиф. Экинчиден вау сүрөтүндөгү алиф. Вау сүрөтүндөгү алиф деген бул деле фатхалуу тамгадан кийин вау келет туугандар. Аны кантип мат кылып окуйбуз десек, белгиси бар туугандар. Ошол ваунун үстүнө мына кичинекей алиф сөзсүз коюлат. Түшүндүңүздөр туугандар. Демек, фатхалуу тамгадан кийин үстүндө кичирейтилген алифи бар вау келсе, анда ал алиф өкүмдүү эле болот. Анда ал алиф болуп эле мат болуп созулуп окулат. Окуйбуз мисалдарды. Солатун. Мына фатхалуу ламдан кийин үстүндө кичирейтилген алифи бар вау келди. Демек бул алиф өкүмдүү болот. Созулат, мат болот. Солатун. Закатун. Закатун. Хаятун. Гадатун. Риба. Ал эми бул үстүнө кичирейтилген алиф коюлганда ал мат болуп созулуп окулуш керек эле го десеңиздер, мисалы солаватун деп. Анда биз айтканбыз өткөн сабактарыбызда. Ал кичирейтилген алиф өзү эле коюлбайт, фатхалуу тамга коюлуп, андан соң кичирейтилген алиф коюлса, ошол созулат деп айтканбыз. Түшүндүңүздөр туугандар. Демек, бүгүнкү сабактын натыйжасы фатхалуу тамгадан кийин чекити жок я келсе, алиф өкүмдүү болот ал я. Ал эми фатхалуу тамгадан кийин дагы үстүндө кичирейтилген белгиси бар вау келсе, ал дагы алиф өкүмдүү болот. Булар мат болуп созулуп окулат туугандар. Мына ушул менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.